Эгерде бырыштар туруктуу болуп калган болсо, аны үй шартында жок кылуу мүмкүн эмес. Ал эми бырыш түшүрбөөнүн алдын алууга болот. Бырыш болтурбоо үчүн терини кургатпаш керек. Убагы менен беттин терисине ылайык бет майларды колдонуу зарыл. Сапаты жагынан сиздин бетиңиздин терисине туура келе турган косметиканы колдонуңуз. Мимикадан күлгөндөгү чогула турган бырыштарды болтурбоо үчүн күлкүнү азайтыш керек. Ошондой эле туура эмес косметиканы да колдонууга болбойт. Бет терисин жууп жаткан зат бири-бирине төп келиши керек. Эгерде туура келбей калса, ар кандай көйгөйлөр башталат. Кургап, тырышып, кычышып баштайт. Бетти туура жууп кургатып алабыз. Кургатканда да сүлгү менен бетти сүрбөй, акырын коюп, сууну сүлгүгө сиңирип алуу керек. Андан кийин үйдөн чыгып баратканга 15 мүнөт калганда күндөн сактоочу бет майларды тоналдык бет май менен упанын алдына сүйкөш керек. Келгенден кийин анын баарын жууп салып, керектүү беттин көйгөйүнө карата дарылоочу бет майларды сүйкөп коюшуңуз шарт. Безеткиден кутулуу үчүн териге кан көрүүнү катуу сактасаңыз да, ал теринин таза болуусуна кепил боло албайт. Себеби эң жакшы кам көрүүнү өзү чийип салуучу бир нече адам бар. Терини уктар алдында толук тазалабоо, уйкуда, тамактануу менен кам көрүү сыяктуу абдан маанилүү. Түндө клеткалар калыбына келет жана жаңырат. Бирок ал тери толук тазаланганда гана ошондой болот. Кээде чарчап келгенде макияжды жуубай уктап калышыңыз мүмкүн. Ал эми кир, майлуу тери жана жуулбаган косметика тешиктерди бүтөп, безеткинин пайда болушуна жана теринин кургашына алып келет. Учурда заманбап жашообузда карылыкты өз маалынан эрте чакырган факторлор көп кездешет. Алардын ичинен төмөнкү 10 адат, жаштыгыңыз менен өзгөчө тез коштоштуруучу адаттар. Кеч боло электе алардан арылып, жаштыгыңызды сактап калыңыз. Биринчи, тамекинин биздин организмибизге тийгизген терс жактары ого эле көп экенин билебиз. Алар менен катар тамекинин түтүнүндөгү химиялык заттар теринин клеткаларын кычкылтектен ажыратат. Мындан тышкары, бул адат оозуңуздун айланасына бырыштардын түшүшүн шарттайт. Тамеки чегесизби же тамеки тарткан адамдын жанында болосузбу? Анын түтүнү териге терс таасир этет. Болбоду дегенде өз жашыңызга 5 жаш кошуп берет. Экинчи, алкоголдук ичимдиктерди көп колдонуу. Алкоголь заара кубалоочу каражат болуп саналат. Көп ичкенде ал организмди кургатып коет. Андан улам теридеги табигый нымдуулук жоголуп, сиз өз жашыңыздан улуу көрүнөсүз. Үчүнчү, аз уктоо. Айрымдар көп нерсеге жетишүү үчүн суткасына 24 сааттан көп болушун каалашат. Уйку тууралуу акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, 7 сааттан аз эмес уктоо оптималдуу вариант болуп эсептелинет. Ал эми суткасына 5 же андан аз убакыт уктасаңыз, күзгүдөн өзүңүздүн жагымсыз келбетиңизди, көзүңүздүн астындагы шишиктерди, бир нече килограмм ашыкча салмакты көрө аласыз. Мындан тышкары энергияңыз азайып, жумушка көңүлүңүз чаппай калат. Төртүнчү, отуруп иштеген жашоо образы. Күнү бою бир орунда турбай иштөө бөйрөктөрдө, жүрөктө жана кан тамырларда маселе жаратат. Ашыкча салмакты пайда кылат. Күнү бою жарыкты жана күндүн нурун көрбөгөн теринин абалын айтпай эле коелу. Эгерде сиз ушундай жумушта иштесеңиз, сөзсүз түрдө жумуштан кийин спорт менен машыгууңуз керек болот. Бешинчи, косметикалык каражаттарды ашыкча көп колдонуу. Териде жаралган ар кандай маселелер жашыңызга жаш кошот. Косметологдор бекеринен бет терисине жаш кезден баштап кам көрүү керек экендигин эскертишпейт. Ошол эле косметологдор косметикалык каражаттарды көп колдонуу айымды каарлыкка жетелерин да айтышат. Анткени алардын бардыгынын курамында спирт бар. А спирт терини кургатып, бырыштын өз маалынан эрте түшүшүн шарттайт. Үйдөгү жогорку температура. Кышында бет териңиз тууралуу көбүрөөк ойлонууга мажбур болосуз. Азыр сөз эшиктеги аяз тууралуу болуп жаткан жок, тескерисинче үйдөгү жылуулук тууралуу болуп жатат. Адистер кышында үйдөгү температураны жогорулатууну сунушташпайт. Болбосо ысык абадагы нымдуулукту жок кылып салат. Бул болсо теринин кургашына, ар кандай сезгенүүлөрүнө алып келип, акырында терини картайтып салат.
Эгерде бөлмөдөгү температураны азайтууга мүмкүн эмес болсо, терини нымдаштыруучу каражаттарды көбүрөөк колдонуңуз. 7. Көмкөрөдөн жатып уктоо. Көмкөрөдөн жатып бетти жаздыкка катып уктоо да картаюу процессин тездетет. Тез картаюуну каалабасаңыз, чалкаңыздан жатып уктаңыз. 8. Майсыз тамактануу. Айрымдар туура тамактануу, диета эрежелерин өтө эле катуу кармашат. Келбетине ашыкча кам көрүү менен майлуу тамактарды рационунан биротоло алып салуу туура эмес. Бул жерде майдын сапатына көңүл буруу керек. Мисалы, майлуу балыктын, жаңгактардын курамында кездешүүчү омега-3 кислотасы теринин чыңдыгына жооп берип, бырыштардын алдын алат. Андыктан жаштыктын узакка созулушун кааласаңыз, бул пайдалуу майы бар азыктарды жумасына 2 жолу жеп турушуңуз керек. 10. Таттууну сүйүү. Десерттен баш тартпагандарда эрте картаюу коркунучу бар. Анткени организмдин клеткаларында канттын молекулалары биолог менен кошулат. Мындай бузулган процесс теринин соолушунун, көздүн астындагы шишиктин, терең бырыштардын себепчиси болот. Телевизордун же компьютердин экранынын маңдайында көп убакыт өткөрүү жаштыкка жана сулуулукка терс таасирин тийгизет. Сиз экрандын алдында канчалык көп отурсаңыз, организмиңизге канттын запасы ошончолук көп чогулат. Бул болсо ашыкча салмакка жеткирет. Экранды тиктеп отуруп өткөргөн 1 саат болжол менен 22 мүнөттүк өмүрдү кыскартат. Сиз да теле же интернет сүйүүчү болсоңуз, ар жарым саат сайын туруп, атайын көнүгүүлөрдү жасап туруңуз. 11. Күндөн коргонбоо. Күндүн зыяндуу нурларынан коргонбоо да каарылыкка эрте моюн сундуруучу адаттардын бири. Эсиңизде болсун, ультрафиолет нурлары аба ырайынын кандай гана экенине карабай бар болот. Ошондуктан териңизди андан сактоо үчүн күн бүркөлүп турган учурда да, сыртка чыксаңыз да атайын күндөн коргоочу кремдерди колдонуңуз. Ультрафиолет нурларынын астында көп болуу теринин клеткаларынын жана кан тамырларды алсыздандырып коет. Бул болсо теринин серпилгичтигинин азаюусуна алып келет. Ошондой эле тери рагынын пайда болуу коркунучу жогорулайт. Стресс. Өнөкөт стресс клеткалардын түзүлүшүнө олуттуу коркунуч туудурат. Мындан улам организм бат картаят. Адатта биз стрессти өзүбүз чакырып алабыз. Жашооңузда тынчсыздануулардын саны аз болушу үчүн баарын өз убагында кылып жетишүүгө аракет жасаңыз. 14. Сууну аз ичүү. Биздин организмибиз жана терибиз өмүр бою нымдуулукка муктаж болот. Андыктан күнүнө 6-8 стакан суу ичип туруңуз. Эгер суунун өзүн ичүү кыйындык жаратса, бир аз лимон ширесин кошуп алыңыз. Суу бизди эрте картаюуга мажбур кылган токсиндерди жана бардык зыяндуу заттарды организмден айдап чыгат. Үй шартындагы маска, алмашкыс косметикалык каражат. Ашкабак, бетти жылмакай кылуучу өсүмдүк. Алгаш жаңы бышкан ашкабакты тазалайсыз. Анан анын бир азын кыргычтан өткөрүп, кол менен сыгып, ширесин кебез менен бетиңизге сүйкөңүз. 10 мүнөттөн соң жылы сууга жууп салып, бетиңизге кайрадан кыргычтан өткөрүлгөн бөлүгүн жабыңыз. 15 мүнөттөн кийин компрессти салкын сууга жууп таштаңыз. Бетиңиздин териси жылмакай болуп чыга келет. Мындай жол менен жасалуучу ашкабак маскасын жумасына 2-3 жолу колдонууга болот. Банан терини жумшартат жана агартат. Курамы: 1 банандын жарымы, 1 жумуртканын сарысы, 1 чай кашык өсүмдүк майы. Колдонулушу: азыктарды жакшылап аралаштырасыз. Пайда болгон масканы бетиңизге жаап, 15 мүнөттөн соң жылымык сууга жууп койсоңуз, териңиз жумшак болуп жүрөт. Жумасына 3 жолудан такай колдонуп жүргөн шартта бул ыкма бара-бара бетти агартып, анча-мынча тактардан арылтууга көмөк берет. Алмурут бетти тазалоочу азык. 1 алмурутты арчып, тазалап кыргычтын майда тешигинен өткөрүңүз. Ага майдаланган сулуунун данын же данынан жасалган азыкты кошуп, бирдиктүү масса болгончо аралаштырыңыз. Анан муну бетиңизге сүйкөп, 15 мүнөттөн кийин кайнап, кайра муздаган сууга жууйсуз. Биринчи маскадан кийин эле беттин тазарганы, майда тактардын, безеткилердин азайганы байкалат. Бул ыкманы бир жумада бир эле жолу жасоону эсиңизге түйүңүз. Майда бырыштарга арналган маска. 1 жумуртканын сарысына жарым чай кашык балды аралаштырып сүйкөйт. 5 мүнөттөн кийин бетти жылуу суу менен жууп коюңуз.
Экинчи жолу бир жумуртканын сарысына бир чай кашык өсүмдүк майын, бир нече тамчы лимон ширеси менен жаңы даярдалган көк чайды жакшылап аралаштырып бетке сүйкөңүз. 15 мүнөттөн кийин суу же чөптөн даярдалган тундурма менен чайкаңыз. Бул беттин кан айлануусун жакшыртып, бырыштын катмарын жазат. Кургак жана нормалдуу териге арналган маска. Жалбыз тундурмасына жылуу кезинде кездемени суулап бетке коет. Муну массаждан же маска жасоодон мурда жасайт. Маска териде 3-5 мүнөт турат. Жолукту 2-3 жолу кабаттайт. Бул беттеги кан тамырларга пайдалуу. Булчуңдарды жумшартып, бетти тазартып, өлгөн клеткалардан арылтат. Салкын түрдөгү компресс бет терисин серкитип, түсүн жакшыртып, тешикчелерди кичирейтет. Бырыштардын алдын алууга арналган маскалар. Күнжүт майын бетке сүйкөп, 1 сааттан кийин кагаз майлык менен беттеги майды арчып алыңыз. Жумуртканын сарышына 1 аш кашык балды аралаштырып, бетке 15-20 мүнөт сүйкөңүз. Муну кургак бетке күн сайын эртең менен жасоого болот. Мындан тышкары бир жумуртканын сарысы менен чай кашык бал, чай кашык глицерин, аш кашык талканды аралаштырып, бетке сүйкөңүз да 20 мүнөттөн кийин жууп салыңыз. Көздүн алдындагы бырыштарга каршы маска. Сары май менен өсүмдүк майы көз айланасындагы бырыштар менен күрөшүүдө жакшы жардам берет. Аны уктар алдында көздүн айланасына сүртүп, эртең менен жууп салса болот. Ошондой эле 1 аш кашык бананды эзип, сары май кошуп аралаштырып, аны көздүн айланасындагы териге сүйкөп, 15-20 мүнөт кармап, андан кийин жылуу суу менен чайкап коюңуз.